Вирус бул өтө коварный, өтө митайым жандык болуп эсептелинет. Муну менен күрөшүш үчүн ар бир клетка өзү күрөшүш керек. Бизде противовирусный таблеткалар аз. Эми мен кече күнү кайталап койдум, ошо арбидол, ремонтадин, эргоферон. Булар эми канчалык адамга таасирин берет? Эми мен практикада көрүп атам, көптүрө жакшы жардам бербеди, ичтим дейт, бирок жакшы болбой атам деп атышат да. Демек, мен мындан эмнени жыйынтык чыгардым. Урматтуу мекендештер, бизде орустар айтат, сила любой клетки сильнее любого микроба дейт да. Биздин ар бир клеткабыз бизге кирген микробту, бизге кирген вирусту өлтүргөнгө өтө ынтызар болот. Абдан күрөшөт. Демек, биз ар бир клеткабызды биз оорубаган абалга алып келишибиз керек да. Ал үчүн эмне кылыш керек? Ежедневный мероприятие деп койду. Күнүгө жасалуучу мероприятие жасаш керек. Кече күнү мен айттым, моюнга массаж жасалуу керек. Демек, биз денедеги без тамырларды, денедеги кан тамырлардын ичинде канчалык таза кан жүрсө, канчалык таза без жүрсө, без суюктук айланса, демек бизге кирген ар бир микробту организм күрөшүп өлтүрүп бергенге өтө күчтүү способности бар да. Ошон үчүн ежедневный мероприятие жасаш керек. Моюнга массаж жасаш керек. Колтуктагы бездерди кармалаңыздар, курсактагы органдарды кармалаңыздар, чаттагы бездерди кармалаңыздар. Өзүңүздү тезирээк ушу кан айланууну жана без айланууну жакшы кылыш үчүн сөзсүз түрдө ушул көнүгүүлөрдү күнүгүнү жасаш керек. Мындан тышкары сөзсүз түрдө мына мен өзүм дагы мына жанында термос көтөрүп жүрөм. Жаныңарда сөзсүз түрдө ысык суу болуш керек. Ысык, мына 2 глоток ичесиңерби, 2 уртам ичесиңерби, ысык куясыңар, ичесиңер. Кийинки мероприятие сөзсүз түрдө ысык кийиниш керек. Мына мен кышындагыдай кийинип алдым. Демек, менин организмим ар бир клеткам күчтүү болсун деп мен аракет кылып, ар бир клетканы ысык кармаганга аракет кылып атам. Мен да ооруп чыктым. Бирок мен бул состояниеден чыгып кеттим. Кантип чыгып кеттим? Мен только ысык кийиндим, ысык ичтим, тердедим. Урматтуу мекендештер, тердеш керек. Эшикке чыкпаңыздар, үйдө отуруңуздар. Тердеш керек. Тердөө бул шлактарды кууп чыгуу болуп саналат. Мындан тышкары сөзсүз түрдө тамактан 3 түрдүү нерсени жебей туруңуздар. Бул таттуу, сүт жана сүт азыктары, ун жана ун азыктары. Сүт жана сүт азыктары, каймак болобу, сыр болобу, эч кандай эч нерсе жебеңиздер. Ун жана ун азыктарынан эчтеке жебеңиздер. Себеби деген сүттө казеин деген бар. Un продукталарында глютен деген бар. Казеин менен глютен булар клей. Демек, ашказандын былжыр челине булар клей болуп отурукташып калат дагы. Ашказанга эч нерсе сиңдирбей коет. Организмге эч нерсе сиңбей калгандан кийин организмде кандын ичиндеги кан коюланып кетет, жана без тамырдын ичинде без коюланып кетет дагы, организм кыйнала берет. Сиздер ушул 3 нерсени строго ичпей туруңуздар. Эми пневмония боюнча айтып кетейин. Демек, коронавирус бул 3 түрдө өтүп атат. Жеңил жана орто оор түрүндө. Оор түрү бул уже пневмонияга өтүп кеткенден кийин болуп атат. Жеңил түрү бир гана симптом болуп атат. Мисалы, бирөө жыт билбей калышы мүмкүн. Мен эми практикамда күнүгө 20дан адамды кабыл алып мен байкадым. 16 жаштан, 15-16 жаштан 20 жашка чейинкилер, жаш балдар бир гана жыт билбей калып, анан жедан билбей калып эле ушул өтүп кетип атат. Бул да болсо Кудайга миң мертебе шүгүр. Себеби деген жаш балдар ооруса биз аларга эч кандай жардам кыла албай калабыз.
Андан жогору 20-25 жаштан баштап ошо эки симптом болуп калышы мүмкүн. Бирөөнү жыт билбей калышы мүмкүн, бирөөнү ичип өтүшү мүмкүн, бирөө алышырашы мүмкүн, бирөөнүн денеси ооруйт, бирөөнүн сөөгү ооруйт, бирөөнүн булчуңдары ооруйт, бирөө совсем тура албай калып атат. Бул эми вирус өзүнүн күчүн көрсөтүп атат. Муну жеңиш үчүн ар бир клеткабызды биз оорутпастан ар бир клетканы биз күчтөндүрүшүбүз керек болуп атат. Жеңил түрү мындай болуп атат. Оорураак түрү бул уже эми мына өпкөнүн бронхо чейин барып, ошо кургак жөтөл менен болуп атат. Абдан тердейт, ошол эле симптомдор, ошо тердейт, алсырайт, чыйрыгат. Бирөөнүн температурасы 39-га чыгып кетип калып атат, бирөөнүн температурасы кайра 34-кө түшүп калып атат. Бирөөнүн температурасы 37,1 менен кармалып атат. Кургак жөтөл болуп атат. Бул уже бул орто түрү, ал эми оор түрү бул пневмония. Пневмония деген сөз, пневмен деген сөз бул өпкө деген сөз. Өпкөнүн ткандарына вирус барып отурукташып, ошол жерде өзү жайгашып, ошол өпкөнүн клеткаларын кыйнап койгондон кийин өпкөгө аба кирип чыгуусу кыйындап калат. Пневмония ар түрдүү болот. Бактериальный пневмония болот. Бактериальный пневмонияда гана биз антибиотик беребиз. А бул вирусный пневмония. Урматтуу мекендештер, туура түшүнүңүздөр. Азыр антибиотик колдонууга болбойт. Эгерде бактериальный пневмония болсо, анда биз антибиотик менен чыгып кетебиз. Бирок азыркы мезгилде бул бир гана вирусный пневмония. Вирусту эч качан антибиотик өлтүрбөйт. Вируска только противовирусный. А противовирусныйдын жардамы жетпегенден кийин, демек сиз өзүңүз ежедневный күнүмкү мероприятияны жасаңыз. Өпкө тушундагы бес тамырларды иштетиңиз. İçinizde бес тамырларды иштетиңиз, кандын жүрүүсүн жакшыртыңыз, тердеңиз. Пневмонияны башка айла жок, бир гана ар бир клетка гана вирус менен күрөшөт, андан башка бизде эч кандай колубузда эч кандай эч нерсе жок болуп атат. Анан ушул өпкөнүн сезгенүүсүн үй шартында кантип байкаса болот? Демек, демди аласыздар, мына демди алып туруп 10 секундка чейин дем чыгарбайсыздар. Эгерде сиздер 10 секундка чейин дем ала алсаңыздар, демек ал өпкөгө жете элек. Эгерде сиз 1-2-3 секундта эле жөтөлүп калган болсоңуз, анда уже бронхко жетип калган болот. Этият болуш керек. Баары бир күнүмдүк мероприятияны жасай бериңиздер, ошо менен гана чыгып кетесиздер. Анан ушул жерде сиз бул антибиотиктер дагы тууралуу айтып кеттиңиз, ошону дагы кененирээк түшүндүрө кетсеңиз. Демек, дагы бир жолу кайталайм. Пневмония ар түрдүү болот. Вирусный пневмония, бактериальный пневмония, пневмония неизвестной этиологии дейт. Башка бир кандайдыр бир жандыктын, майда жандык нерсенин пневмония дейт. Азыркы учур бир гана вирусная пневмония. Вирусту эч качан антибиотик өлтүрбөйт. Антибиотикке бул ампицин болобу, пенициллин болобу, цефазолин группасы болобу, цефтираксон болобу, любой тетрациклин болобу, любой антибиотик эч качан вирусту өлтүрбөйт. Антибиотикке шашылбаңыздар. Антибиотик наоборот организмди хуже кылып коет. Вирусту кайра жандандырууга, анын күчүн жогорулатканга жардам берип коет. Ошон үчүн антибиотикке көп жабышпаңыздар. Бир гана ушул көбүрөөк тердей бериңиздер. Мен азыр практикада көп көрүп атам. Мына мен өзүм да оорудум. Мен бул состояниеден 3 күндө чыгып кеткенге аракет кылдым. Себеби мен күнүмдүк мероприятияны жасадым. Кандайча? Демек, ар бир тамак ичкениңиздерден кийин колду өйдөгө 3 мүнөткө чейин көтөрүп турасыздар. Бул деген сөз диафрагма деп коет. Өпкө, көкүрөк көдөм менен ич көдөмдүн ортосунда өкөнү бөлүп турган диафрагма деген бизде бир эт болот. Ошонун жанында абдан көп бес тамырлар болот. Ошол эң көп ошол бес тамырларга вирустун шлактары чогулуп калат. Алар ошол жерде туруп, ошол жерде жашап, организмге өзүнүн зыянын бере берет. Демек, биз колду көтөргөндө биз диафрагманы иштетебиз. Диафрагманы иштетүү менен биз ошо бес тамырдын ичиндеги микробдорду өлтүргөнгө аракет кылабыз. Бул бир. Андан кийин курсак менен дем алыңыздар. Курсак менен дем алуу деген сөз демди чыгарып жатканда ичиңерди өзүңөргө тартасыздар. Дем алганда курсакты сыртка чыгарасыңар.
дем чыгаруу көбүрөөккө созулуш керек. Мына деп дем алдыңар, бирок деп узакка демди чыгарыш керек. Демек, диафрагмальный дыхание деп коет, же курсак менен дем алуу. Көбүнчө аялдар көкүрөк менен дем алышат, а эркектер курсак менен дем алышат да. Мына ошо курсак менен дем алуу өтө туура да. Курсак менен дем алууда, демек, демди алып атканда сиздер курсакты чоңойтосуздар. Демди чыгарып атканда курсакты өзүңүздөргө тартасыздар. Курсакты өзүңүздөргө узакка тартыш керек, узакка. Мисалы, демди чыгарган бир 3-4 мүнөт, 3-4 секундада сиз дем алган болсоңуз, 10 секундка чейин, 15 секундка чейин демди чыгаруу бул өтө жакшы курсактагы без тамырлардын иштешине алып келет дагы. Канчалык бизде азыр биз коронавирус менен дүйнө жүзү даяр болгон эмес. Коронавирус менен, вирус менен биз ар бир клетка өзү күрөшүш керек. Ар бир клетка өзү күрөшүү деген сөз, биз без тамырларды жана кан тамырларды жакшы иштетүү менен гана чыгып кетебиз.